Салам достор, силер менен кайрадан кыргыз тили онлайн сабагы. Бүгүн буга айынын 11-и. Сабактын темасы өткөн чак, анын маанилик түрлөрү. Алгач сабактын максаты менен таанышабыз. Сабактын максаты окуучулар этиштин чак категориясы боюнча түшүнүктөрүн тереңдетип, өткөн чак тууралуу маалымат алышат. Окуучулар өткөн чактын түрлөрүн жана аларды уюштуруучу морфологиялык каражаттарын үйрөнүшөт. Окуучулар топто иштөө менен бири-биринин оюн угуп, өз ара сыйлашууга тарбияланышат. Анда мен силерге бүгүнкү теманы кеңири түшүндүрүп кетейин. Силер кун коюуга тургула. Өткөн чак сүйлөп жаткан мезгилден мурун болгон кыймыл-аракетти билдирет. Жана өткөн чактын төмөндөгүдөй түрлөрү бар. Анда алар менен таанышабыз. Айкын өткөн чак. Ды, ди, ду, дүү, ты, ту, ти, түү мүчөлөр аркылуу жасалат. Мисалга алсак, атам жумуштан келди. Капыска өткөн чак. Ып, ип, уп, үп, ыптыр, иптир, уптур, үптүр мүчөлөр аркылуу жасалат. Мисалга алсак, Айлинур чоң атасына кетиптир. Жалпы өткөн чак. Ган, ген, гон, гөн, кан, кон, кен, көн мүчөлөр аркылуу жасалат. Мисалы, былтыр Санжар Ысык көлгө барган. Акыркы 4-чү түрү адат өткөн чак. Чу, чү мүчөлөр аркылуу жасалат. Мисалы, эжем дайыма комуз чертчү. Мынакей балдар, ошентип биз өткөн чак жана анын 4 түрү боюнча маалымат алдык. Мен ишенем силерге бүгүнкү темабыз түшүнүктүү болду. Анда ушул алган билимибизди бышыктоо үчүн окуу китебибизде берилген көнүгүүлөрдү иштеп чыгабыз. Окуу китебиңердин 147-бетиндеги 474 көнүгүүгө көңүл бургула. Мында этиш сөздөрдү таап, аларды уңгу мүчөгө ажыраткыла, кайсы чакта турарын айтып бергиле. Бизге сүйлөмдөр берилиптир, балдар. Бул сүйлөмдөрдөгү этиш сөздөрдү таап, аларды уңгу мүчөгө ажыратып, жана кайсыл чакта турарын айтып беришибиз керек экен. Кайсы сүйлөмдөр демек? Адам эмгеги менен даңкталат. Аганы көрүп ийне өсөт. Эжени көрүп сиңди өсөт. Ак ойлоп адал иште. Кыштын камын жазда ойло. Айбериңди жашыңдан сакта. Бизге 5 сүйлөм бериптир, балдар. Анда көңүл коюп, туура аткарганга аракет кылабыз. Кана балдар, текшерип көрөлүчү биз канчалык деңгээлде туура аткарганыбызды. Азаматсыңар. Демек, бул жерде биринчи сүйлөмүздө адам эмгеги менен даңкталат. Бул жерде бизде даңкталат сөзү этиш сөз болду. Ал сөздү уңгу мүчөгө ажыратканда даңк уңгусу та, лы, а, ты. Булар уңгуга жалганган мүчөлөр болду. Бул этиш сөзүбүз келер чактагы этиш сөз болуп саналат. Кийинки сүйлөмдөрүбүздө аганы көрүп ийне өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт. Бул жерде көрүп жана өсөт сөздөрү этиш сөздөр болду. Ал эми уңгу мүчөгө ажыратсак, көрүп көр, уңгусу үп мүчөсү. Өсөт өс, уңгусу ö, ты мүчөлөрү болду. Булар да келер чактагы этиш сөздөр. Ак ойлоп адал иште. Ал эми бул жерде ойлоп
жана иште этиш сөздөрү берилиптир, катышыптыр башкача айтканда сүйлөмүбүздө. Ал эми уңгу мүчөгө ажыратканда ойлоп, ой уңгусу, ло п мүчөлөрү. Иште иш уңгусу, те мүчөсү. Булар да келер чактагы этиш сөздөр. Кыштын камын жазда ойло. Бул жерде ойло этиш сөзү бар балдар. Уңгу мүчөгө ажыратканда ой уңгусу, ло мүчөсү. Абийириңди жашыңдан сакта. Сакта этиш сөзү бар. Сак уңгусу, та мүчөсү. Кийинки аткаруучу тапшырмабыз 475 көнүгү. Ошол эле бетте бул жерде берилген этиштерди кайсыл чакта турарын аныктап, өз-өзүнчө бөлүп жазгыла жана уңгу мүчөгө ажыраткыла. Бизге арнаган, сүйлөөдө, айтар, окуптур, сүздү, окуду, көрөбүз, бара жатамын, иштечү, тартыптыр, ырдаган деген этиш сөздөрү берилген балдар. Ал эми бул этиш сөздөрдү биз уңгу мүчөгө ажыратуу менен бирге өз-өзүнчө чак боюнча башкача айтканда бөлүп жазышыбыз керек. Кайсыл сөз учур чакта, кайсыл сөз өткөн чакта, ал эми кайсыл сөз келер чакта экендигин аныктап бөлүп жазып чыгабыз. Кана балдар, текшереличи. Азаматсыңар. Демек, учур чактагы этиш сөздөрүбүз сүйлөөдө уңгу мүчөгө ажыратканда сүйлөө уңгусу, дө мүчөлөрү. Ошондой эле бара жатамын учур чакта этиш сөз уңгу мүчөгө ажырата турган болсок, бар уңгусу, мүчөсү, жат уңгусу, мын мүчөлөрү. Ал эми келер чактагы этиш сөздөрүбүз айтар, көрөбүз. Айт уңгусу, ар мүчөсү, көр уңгусу, өбүз мүчөлөрү. Өткөн чакта этиш сөздөрүбүз арнаган, арна уңгусу, ган мүчөсү, окуптур, оку уңгусу, тур мүчөсү. Сөздү, сөз уңгусу, дү мүчөсү. Окуду, оку мүчөсү, ду уңгусу. Иштечү, иш уңгусу, ал эми чү мүчөлөрү. Тартыптыр, тарт уңгу сөз, мүчөлөр тыр. Ырдаган, уңгу сөз, ган мүчөлөрү. Азаматсыңар, эң туура аткарылган. Анда сабагыбызды жыйынтыктап үйгө тапшырманы алабыз. Үй тапшырма. 476 көнүгү 148 бет. Берилген сөздөрдү таблицага карап, чактын түрлөрү боюнча жазгыла. Балдар, бүгүн биз силер менен өткөн чакты өттүк жана ал өткөн чактын 4 түрүн үйрөндүк. Ошол өткөн чактын 4 түрү боюнча берилген этиш сөздөрүбүздү мүчөлөрүн улап таблицага толтуруп жазып чыгабыз. Бизге оку, көр, бас, тарт, сүйлө этиш сөздөрү берилген. Ал эми өткөн чактын айкын өткөн чак, капыскы өткөн чак, жалпы өткөн чак жана адат өткөн чак боюнча мүчөлөрүн улап таблицага жазып чыгабыз. Мисалга алсак, оку сөзүн алсак, айкын өткөн чакта ду мүчөсү уланып окуду. Капыскы өткөн чакта окуптур. Жалпы өткөн чак окуган. Адат өткөн чак окучу. Ошондой эле көр
Эти сөзү айкын өткөн чакта көрдү, капыска өткөн чакта көрүптүр, жалпы өткөн чакта көргөн, адат өткөн чакта көрчү. Ал эми силер калган басты, тартты, сүйлөдү эти сөздөрүн ушул сыяктуу кылып жазып таблицаны толтуруп чыккыла. Аткарылган тапшырмаңарды менин жеке WhatsApp номериме жибергиле. Ошондой эле түшүнүксүз суроолор болсо, албетте кайрылгыла. Ошону менен сабагыбыз жыйынтыкталды, балдар. Кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта тургула.